Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен Айылым көрсөтүүсү Ош облусунун Тоолу деп аталган Алай районунун Корул айылына келдик. Бүгүн биз сиздерге ушул айылдын киреберишинде турабыз. Ушул айылдын тарых таржымалы жашоосу, эгеле эмне менен алектенишет, кандай турмуш тиричилик өткөрүп атат, сиздер менен чогуу биргеликте таанышканга аракет кылабыз. Казыбек мырза, кош келипсиң биздин Алай районунун Корул айыл өкмөтүнө. Биздин жашоо турмуш ушу, көрүп атасың, өзүң көзүң менен көрдүң. Суроолоруң болсо айт. Бизде айрыкча Корул айыл өкмөтүндө Алай району негизинен эле бул мал киндиктүү чөйрө жашоо шарты баарында мал менен алектенет жашообузда бизде. Ошо Корул айыл өкмөтү негизинен калкыбыз 7976 эл жашайт, 1864 кожолук жашайт. Эң көйгөйлүү маселе бизде таза суу болчу. Өтө оор эле. Элдердин көптөн көп күткөнү ушу таза суу эле. Таза суудан эң жакшы болду. 2017-жылы Арис менен Ала Тоо булагы деген программа менен биргеликте иштешип, таза суу 2017-18 проектиси даярдалып, тендер өтүп, 19-жылдан баштап жумуш жүрүп атат. Өзү жумуш былтыркы жылы бүтүп калыш керек эле. Былтыр пандемия болуп калып, бир аз кечеңдеп калды. Азыркы күнү, бүгүнкү күнү иш кызуу жүрүп, бүтүп, элдер үйлөрүнө киргизип атат. Резервуарлары бүттү. Системалар полный баардыгы жаткырылып бүттү. Кыштын күнү мал ичкен суудан ишчилек, олар жок болот. Эшикке чыксаң жайлоо, үйгө кирсең шаар болот. Биздин жашоодагы Кудай кааласа сонун болот. Көп эле элестетет да, Алай десе эле башкача элестетет. Бизде абасы таза, бак дарак, жайлоого чыгат, кымызы болот. Алайдын эң натуралный кымыз ушул жерде болот. Биз башка жерлерден сатып аткан кымыздарды көрүп, биздин чет мамлекеттен келгендер кымыз деп ичкендер ошол жерде айнытып коюп атабыз да. Натуралный кымыздын өзүн бергенде биз Кыргызстан кымыз боюнча эле өнүгүп кетет элек көп нерсегечи. Ушул жерден бир аз мындай кандай десем, аксап атабыз да. Биз өзүбүздү таза продукцияны көрсөтө албай калып атабыз да, чет мамлекеттерге, туристтергечи. Мына өзүбүз турган ушул жол баштагы президент дагы, экс-президентибиз Сооронбай Жээнбеков дагы, азыркы президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич дагы ушуну демилге кылган. Кудай кааласа ушул жол бүтсө, бүтүп калса, бизде эң көйгөйлүү проблема ушул чечилет. Себеп дегенде бизде азыр Ошко барып, анан Өзгөнгө барып, анан Бишкекке кетебиз да. Бул жол болуп кала турган болсо, биз Ошко түшпөйт, Алай районунда көпчүлүгүчү. Караулжага түшкөндөн кийин эле Бишкекке кете берет. Бул эки районду бириктирген, анан транспорт тыгынын дагы бир аз жойгонго жеңилдик берет. Азыр ушул Карагулжа району менен жол карым катнаш барбы? Бизде Корул айыл өкмөтүнүн канча десем бир элик десем жаңылышам, бир 30%, 40%ке чейин куда сөк карым катнаш. Бизден Карагулжа менен өтө бергенде эле. Эки үйдүн биринде сөзсүз кыз берген же келин алган. Мен да ошо Карагулжанын жыйыны болом. Мынакей. Ачык эле да, баарыбыз да ошондой. Бир эл болгондо бир дөң таштаң эле нарагы Карагулжа, берагы Корул. Карагулжанын ошо Сарбулак айыл өкмөтү менен биз чек ара болуп турабыз. Жайлоого чыккан жер дагы бир ал жерде. Жакшы. Одан жакшы, сонун маалымат айттыңыз. Сизге рахмат. Бир айылды кыдырып чыгайын эми. Макул. Айылды көрүңүздөр, бир айыл эмес, айылдын бүт баарын көрүңүз. Бизде Корулда айыл баары тыгыз жайгашкан. Анан баардыгы ынтымакта, санжырасын караганда деле бир урунун элдери.
Бул айылдын илгертен эле баягы корум болуп аталган экен, корук болуп деп айтылган экен, бир варианттарда ошентип айтылат. Анан кийин ушу корул болуп калыптыр да. Корул деп аталышы. Анан ушул корулга негизи Пакал Баатырдын эң кенже баласы Кожаяр жайлашылган бул. Кожаяр жайлашылган. Андан тышкары дагы ошо Пакал Баатырдын агасы Байбөчөндүн урпактарынан ол жекелерден келип жашап туруп калган, тууганчылап келишип. Ондан тышкары дагы ошол Кожаяр чоң буабыздын агасы Келдикенин балдарынан жашап турат, 1-майда турушат. Азыр ынтымак аракетчиликте илгертен ушу бир колхоз болуп, мурда Союздун учурунда Үмүттөш колхозу, Тогуз булак колхозу, анан кийин жылкы колхозу болуп, 3 болгон. Ондан ирилештирип социализм колхозу болду. Ошондо ынтымак аракетчиликте жашап келет азыр. Элибиз тынччылыкта, Кудайга шүгүр. Элибизден окумуштуулар чыккан, жазуучулар чыккан, илимий кызматкерлер чыккан. Ооба, ошондо Бакал урусу эле жашайт экен бул жерде. Ошо Пакалдын 2 баласынан жашайт. Келдике Пакалдын 1 баласы, онун кичи баласы Кожаярдан, анан кийин кушчуларда жашайт. Бул жерде. Кушчулардан бир азыраак жер 30 түндө. Карыганың деле жакшы, жашың деле жакшы, жакшы заман болду. Айылдын ынтымагы бекем. Айылдын ынтымагы өтө эле жакшы. Айылдын ынтымагы сен мен деген жок. Мындай түртүшүш деле жок. Анан илгери аталам ичип койдум деп мында түртпөйм мен. Ыраазы болуп коем ошо. Ушундай укам. Анан эми бул жаман мынтыгыбыз болот эле. Менин бир жаманатым бул жөө кетет эле. Барып бир чили атып алдыкпы? Кекилик атып алдыкпы? Ушу бир жерге барып жүнү менен кабак кылып берген мынага. Улайга мындай бурайт экен дагы, бул билет экен да. Улайга булап туруп анан жүнү менен кабак бир ширин болот. От койгон. Ой, бул өнөрдүн баарын көрсөткөн мага. Таштын башына чыгарып алып туруп, мен бая азыркы балдар неме деп коет го, бая Манастын бала чагы, мындай деп мен ошо абам айтчу эле да, анан ошону таштын башына чыгып Манас айтып берейин десем, бул угуучу болот. Мен Манас айтып калат. Айтып коем? Манас айтып койбойсузбу? Айтып коем ошону? Майли. Эңкей сары талада езилген кызыл топурак, кылкылдата тугармап, кол баштаган Алмамбет, тетиги калдаган кара талада, казылган кызыл топурак, кылкылдата тугармап, кол баштаган Алмамбет, алмаңдын канча сыры бар, аңдай туругуңар, Орчун көлгө тигилип, оюнуң Манас астына, ойронуң алмаң бүгүлүп, отурбай туруп кеп аятат, ойдогусун эм аятат, төрөм катыбагыт жолдобуз, кеме капа болбоңуз, эчен теңиз жер басып, ат-сыналар кезеги, дөөлөр менен таймашып, эр-сыналар кезеги, төрөм калп айтпаган чының ким, кармашар жогу тыңың ким, беттешкен жогу барчуң ким, оңбогон дөөнү алчуң ким, өткүр чечен тилдүң ким, өлүмдөн коркпос жиндиң ким, көзгө тар мерген машың ким, көңүлү бузук касың ким, көбдөөл өткөн масың ким, көрбөгөн жолго барчуң ким, каккандан чалгын чалчуң ким, деп Алмамбет токтоду, ай көлүңдөн өтүнүп, кынкеткен адам жок болду, анда ай көлүң туруп кеп аятат, ал экем укчу деп аятат, кангайды билген өзүң бар, кайрат кылып камданып, кабылан алман жолду чал, калың турган кошундан, каала туруп жолдо шал, сыныс сыргак ашыгер, ачкан жоону көргөндө, ажал өлүм кайда дер, өрт жалындай көзү бар, өчөшкөн жоону көргөндө, өкүм өткүр сөзү бар, сундурса найза тартпаган, сурдан сажоодон кайтпаган, колундан найза кыйгактуу бир өзүм минге баалаймын, сырттан бир гана зада сыргакты.
уста болупчу. O yerde mebel jasaganбыз, башка кылгандан кийин бал бактым, балды bir 30 жыл болуп калды бакканыма. Мына бул яхшы жасап туруп, көбүнчө мынабы жаңыдан айыл жеринде жаңы үй бүлөлөр бар. Ошолорго bir 10-дан 20-дан кылып үйрөтүп атам. Арыны бөлүп берем. Анан Карпатский порода деп специальный бул арынын сортунан сорттогонбуз. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга дагы эме кызыккандарга основной. Мына кызыккандарга азыр ошо жерге барсак да болот, бар жогунда бар, азыр баары иштеп атат. Көпчүлүгү кеңеш сурайт менен мен аларга түшүндүрүп берем. Ошентип жүрүп атат, багып атабыз. Кагыбарыңыз? Ошол анан. Кармашпайын, а? Айыл жеринде бул экинчи неме, деме? Бар жогуна bir экинчи түшүм болуп, бар жогуна неме кылат да. Жакшы, жакшы. Өзүнчө кооператив түзгөнбүз биз. Bir 10 çaktı, 12 çaktı kooperatifin мүчөсү бар. Акташ кооператив деген. Балары боюнча. Балары боюнча. Анан ошо боюнча мына баларыны башка жакка өткөзүү боюнча дагы bir сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүп жүрүп атат. Экспорт кылганы, Кудай кааласа ол да ишке ашат жакын. Азыр бул жерде канча жаш жасап койдуңуз? Мен азыр бу жерде bir 50 шакты жаш жасап койдум, 50. Көрүнбөйт го. Аз эле бар. Артында бар да. Бул жактабы? Артында. Көрсөк болобу? Болот. Оху, баары бул жакта турбайбы? Ошол жакта. Ушуларды жасап туруп, ар кимисине bir 10-дан 20-дан кылып атабыз. Бул 40 жашык чоңалайдан заказ келди эле, ошолорго жасап беребиз. Чоңалай тарапкачы. Вот ошол. Ага, баларыңыздарга барбайлыбы? Майли. Жакын элеби? Жакын эле. Bir 200-300 метр барсак болот. Анда аган баларысын көрөлү. Мейли. Мен бирден мынаны кийип алайынбы? Кийип ал. Болбосо чагат. Азыр сал күн бирке болуп калды да. Ага. Шашту? Шашты. Бул жерде канча челегиңиз бар эми? Бу жерде bir 100 челек бар. Кайсы сортту булар эми? Булар негизинен Карпат. Карпат сорту биздин ушу тоолуу райондорго эң жөндөмдүү ушу Карпат сорту да. Ошон үчүн ушуну тандап алганбыз. Карпат сортун. Түшүмдүүлүгү кандай экен? Түшүмдүүлүгү жакшы аябай. Канча аласыз да ушул 100 челектен? 100 челектен эме bir жылына. Өзү негизи bir жакшы караса 30-40-дан берет, мен 20-дан эле эсептейм. 20-дан эсептегенде 100'ü 1-2 тонна эле берет. Эми эң пас эсептегенде. Вот ошондой. Сапат боюнча бу жердики таза болот. Аябайчы. Тоонуку гүлүнөн, ар гүлдөн алынат деми. Анан мынабы чөлтөрөп деми ал бир багытта алат. Мисалы чимичке. Же болбосо bir эксперт ушу бир эле нерседен болот да, же пактадан башка нерсе жок. Ал бuyakta тоонун гүлү өтө көп, ар түрдүү нерседен алат. Mesela çöplerden emin sanı atarsak göp de. Özün bilesin toğunun gülü aybay bizde göp. Bunu kantip tecrübe çoğulttunuz değil mi? Men emin Geldingizbi je men özü başta bu kabinette usta olup işteçilim. Andan keyin barışçılığa bir 30 yıl oldu. Mına ve hükümetler önen Rusiyaga Barnaulga barıp okup geldik. Mesela matka çıkargan boyunca, kıskası türlü tarmaqtar boyunca bunu. Dərlöv boyunca oşo jaqtan okup gelip, tecrübasını toplap, azı bir 30 yıl bolup kaldı. Oşo tecrübemdi mına elge, ayrıkça ayıl jerlerine. 10'dan 20'den her kimisine öğretip atam. On tüpür bir 15 şaxta bolup kaldı. Maksatımız şu baldı көбөйтүп, başka jaka eksport kılуу. Буга чейин кайсы жактарга сатка чыгардыңыздар? Bizde эми aslında başka jaka eksport kılалы desek, bizde laboratoriya Kırgızstandыкы жакшы эмес экен. Кече кийин жакшы болду, азыр
бар жок талапка жооп бере турган приборлор келди. Эми келди. Антибиотик деп коет эми бу жерде. Кытайда бир 17 түрүн билсе, бизде болгон 4 эле түрүн билет экен антибиотикти. Баштагы учурда. Азыр эми приборлор келип ал жактан бул жактан алып. Талапка жооп берип калды. Талапка жооп берип, азыр талапка ылайык сертификат берип, ушундай кылып азыр өкмөт дагы маселен иштеп атат. Экспорт боюнча бу жака чыгарабыз деп аракет күч болуп атат бул жөнүндө, бал жөнүндө. Мындай кылып ачып көрсөк болот. Булар азыр жанагы балды топтоп атышабы? Азыр эми балды эми башталды. Бул өзү Карпат парадасы жоош болот, анча деле чага бербейт. Бул эми канча күндө даярдап бүтөт? Эмнесин мисалы? Мына балды печаттап. Балды өзү сезону келгенде 10 күндө эле алат. Ошого чейин арууну багыш керек, көбөйтүш керек. Раймер ага, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Абдан сонун ишти жолго коюп алыпсыз. Өзүңүз айткандай, ушул сыртка, ошо өзүбүздүн Кыргызстандын ичине экспорттогу жакшы бир аракеттерди кыла бериңиздер. Буюрса жемишин берет деген ишенимдебиз. Рахмат силердин. Бар болуңуз. Болуптур. Жакшы баргыла. Ак жон. Мына ошентип Корул айылында жүрүп, Разия эжебизге жолугуп калдык. Эже чындыгында өзгөчө бир ишти жолго коюптур. Айылда мына ушундай тигүүчүлүк менен алектенет. Разия эже, айтсаңыз, бул тигүүчүлүктү качандан бери? Мен бала кезимден бери эле. Ушул жерге турмушка чыгып келгенден бери эле айылдын кызматында. Айылдын кызматында ол убакта аялдарга көйнөк халаттарды тигип кетиле го, ошондо бүтүн эле ушу айылга мен тигип берет элем. Ошондон тигип келатып эле эми биздин пешенебизге мынантип заман оңолуп, мындай заказдар келип, ушулар тигип калдык азыр. Буйртмалар келип, Буйртмалар келип. Булар кайсы жактан буйртма келди анан? Кайсы жакка? Буйртмалар Россиядан келет. Анан биз тигип беребиз, кайра Россияга кетет, экспорт болуп кетет экен. Өзүнүн Кыргызстанда да сатка чыгабы булар? Кыргызстанда сатка чыкканын өздөрү билишет да, ошо жогору жактагылар. Ошол жака кетет деп бизге тиктирет, ошол жактан Правдадан экспорт болуп кетет экен кайра. Материал ошол жактан келет, жипшу баардыгы ошол жактан келет экен. Баардыгы, Ошол жактан пычып берет, Правдадан пычып берет, анан биз тигип беребиз. Канча убакытта тигизсиздер да? Мисалы, үйрөнүү. Муну үйрөнүп, жаңы үйрөнгөндөргө кыйын эле, кыйын иш. Мунун иши аябай көп да. Мына 20 деталдан турат. 20 деталды бириктирип туруп, анан кийин куртка чыгат да. Кыйла эле түйшүгү көп. Эми биз үйрөнүп калганбыз, эми биз үйрөнүп калдык тиги, эми өзүбүзгө билинбейт тиги беребиз. Жаңыдан келгендерге үйрөтөбүз. Биринчи мыналар даярдалат, мына чөнтөктөр, мына даярдалат, мыналар даярдайбыз, мыналар даярдап, буларды кошуп, мына резиналар коюлат, мыналар резиналар коюлат, мыналар ушулардын баардыгын даярдап алып туруп, анан кийин анандай кылып корпусун даярдагандан кийин анан ичин кошо баштайбыз. Бир аз чоң экен, а? Саат чоңураак келет. 48 же 46 тур келет. Капшонду кийип койсоң. Мындай. Мыналар болсо сыртын тигип койгонбуз булардычы. Мына сыртын тигип койгонбуз даярдап. Анан эми ичин кошобуз. Ичин кошкондо анан даяр куртка болуп чыгат булар. Демек, чет өлкөгө экспорттолуп кетет экен да, сатта. Биздин мына кошуналар балдары Россияда иштейт эле, баардыгы Россияда сатып келиптир. Садоводдон алып кел, мен болсо барып ушундай тигип аттык эле, бул кандай экен деп барып көрүп, кайерден алдың десем, Садовод базардан алдым деп да. Ошол жактан алып келип. Карасаңыз өзүңүз тиккен буюм бекен. Куту ушундай тигилген курткалар экен да. Анан ошол базарда сатылат экен да деп калдым. Биздин тиккендерибиз ушул жака барат экен деп. Бир чоң бир ушу тигүүчү цех ачсак болчудайбы? Ачса болот. Ар айылдан келишет да. Мына келин ылдый жактан келиш дейт. Бир келин онякта иштейт. Ылдый жактан келиндер көп келишти. Көп келишти, баягы шарт туура келбей, жол алыс болуп, анан келсе убакыт тар болуп иштей алышпайт да.
Анан мындай ортолук жерге мындай болсо, шарт туура келсе көптөр эле иштейт. Эми айыл жеринде иш жок да, эми бу жерде мугалимдерден башка айлык жок да. Башка келиндер үйдө эле отурушат. Ошондой иш болсо иштешет. Демек, айылга бир чоң бир тигүүчү цех ачылса, мына ушундай сапаттуу кийимдерди тиккенге өзүңүз жетектеп карап берет экенсиз да. Мына заказдар келип атат. Заказ келип атат. Ким каалашынча тиксе болот, эми шарт жок. Шарт жогулуп турат ушундай. Буйртма келип атат, жетишпей атат экенсиздер да. Өзүбүз жетишпей атабыз. Анан эми башка бирөөлөрдүн элдин баарине чакырып алсаң бу жерге батпайт. Саламатсызбы? Ишиңизге келик. Иш кандай болуп атат? Иш аябай жакшы болуп атат азыр учурда. Бул тигилген буюмдар бүт Россияга кетет турбайбы? Ошо Россияга кетет, экспорт болуп. Мына бул шарт кандай түзүлгөн? Эми менимче тигүүчү машиналар аз го? Ооба, аз болуп атат тигүүчү машиналар. Шартыбызды эле эми көрүп атасыңар. Иштеп атабыз, эми ошо шартка карабайт эле. Демек, кандайдыр бир өкмөт тараптан же кандайдыр бир спонсорлор тарабынан тигүүчү цех ачса болчу да экен, Ооба, аябай жакшы болот эле ошондо. Кыз келиндер үйдө бекер отурбай иштешип, балдарын таштап коюп алыска кетип иштеп атышпайбы? Ал жакта деле ушул иштерди кылып атышат. Андан көрө ушул жерде ушундай балдарынын алдында, ата-энесинин алдында ушинтип иштеп акча тапса жакшы болот эле. Ушул жерде иштеп деле үй бүлө бакса болот. Башка нерселерди кылса болот. Ошол мигрант болбой эле өзүбүздүн жерибизде деле акча тапса болот, ушундай болот. Чоң рахмат. Атыңыз? Гүлдана. Гүлдана. Мына ушундай Гүлдана эжебиз мына ушул тигүүчүлүк менен алектенип ушул айылдын эле тургуну. Будан сонун. Жарым Кодогой. Кодогой. Кыргызчасы, ооба. Кыргызча. Орусчасы поликалликовый. Ушул алмаларды бүгүнкү күндө ошо тоолуу аймакка өздөштүрүпсүз да? Ооба. Кантип? Кантип ушу мен иши мектепте иштегенде Мексикадан айыл аймактарды өнүктүрүү үчүн мени ушу бакманчылыкка окутуп койгон. Ошонун негизинде келип мен ушул бакты келип уюштурдум. Эми ушул бакты мына менин айылыман досторум келип көрүп атат, жеп көрүп атат. Мен муну пенсияга чыккандан кийин анан ушуну уюштурдум. Пенсияга чыккандан кийин мына ушундай бактын ичинде жүргөнүңүн өзү чоң рахат. Рахат да. Мен ушу менен рахаттанам болом. Неберелериң, балдарың келип ушу чоң атамына эккен алмасы деп, айылың келет. Айылың айылдын элдери эми жеп кетет. Ушунун өзү чоң дөөлөт да. Билген адамга. Мына ушу бактын ичинде жүргөнүңүн өзү рахат. Бул кайсы жактан алып келдиңиз? Кандай сорттогу? Телевизордон көчөттү угуп алып, телевизордон ар бир көчөттү 180 сомдон алып келип эккенмин да. 180 сомдон сатып алган. Бир түгүн. Бул кайсыл жактан келген көчөттөр? Сербиядан келген көчөт. Сербия жергесинен. Ооба. Чет мамлекеттен келет. Мунун бир жакшылыгы мындай экен да. Мына алманын тамыры бул алма дарагын эмес, башка азыкты көп жыйнай турган дарактын тамыры экен. Демек уланган экен да бул, Ошонун үчүн эки кыйыштырылган. Канча көчөт барабыз бул жерде? Азыр мыналарды былтыр эктим мыналарды алып келип. Булар былтыр эккен. Былтыр эккенмин. Мыналарды мурунку жылы? 4 жыл болду буга. Түшүм
бергендей быйылкы жылы мен 3-cü жылы. Bir жылдан кейін эле түшүн берет экен. 1 жылдан кейін азыр мына аны канча мынчасы алды мына ушуларды. Былтыркы экендерми экен мына. Мына ушуларды жазда экенмин былтыркы. Быйыл түшүн берип атат. Быйыл уже Кудай кааласа мына түшүм берип атат. Эми мен ошо көргөн адамдар кызыгып атышат. Асты еккендер екти. Байлар 1000 түпкө чейин эгишти. 1300 түпкө чейин. Эми бул жерде жашагандан кийин кичине айыл элине үлгү дагы Болуш керек. Болуш керек да сөзсүз. Булар ооруп калган окшойт, а? Ооруп калыптыр. Мен ошо мынабыл өзөктүн ичинде курт Пайда болгон да, болот экен ошого. Эртеге Буну дарыласа болобу экен? Дарыласа болот. Дарылары бар, Алып келем оğlum. Айдары ушул 3 алма, 4 алма 1 килограмм чыгат. Ого. 3-4 эле 1 килограмм. Чоң болот экен да. 200 граммдын үстүндө чыгат. Бирөөсү. Бирөө, ооба. Биздин Корул айыл жериндечи мындай да. Сууга суу маселеси өтө таңкыс да. Мына мен ошо насос менен гана суугарам. Бул дагы мына 1 айдан ошо бизде суу өтө тартыш. Тартышпы, Болуп кетет, анан мыналарга суу жетсе, жетип калат, жетпесе жок. Алдыда кандай ушу бак өстүрүү боюнча алдыга кандай пландар коюп атасыз? Эми жакшы ушу балдарга жакшы из калсын, ушу айылдын жаштары дагы ушундай келип бак өстүрсүн үчүн. Таза продукция, Таза продукция. Сыртка экспорттоо. Болуп жаткан талаларды бакка айландырыш керек экен да. Ал туура. Маселен мен мына төштөрдөн бери бак кылып салдым банагы. Кокон гиласы бар, бадам, бөрө карагаттан бери эгип салдым. Штобу? Балдаргачы. Үлгүлөш керек балдар наристелерин, неберелерин, Ушу менен таанышыш керек да. Абдан жакшы. Өз убагында алманын бренди болуп Корул айылы турганда. Туура эле. Ошол брендти кайра кайтаруу максатында бир чоң максаттарыңыз бар экен. Эмне дейсиз? Ишиңизге ийгилик дейбиз. Өркүндөтүп өстүрө бериңиз. Ооба. Жакшылыктарга силер дагы ушундай күбө болгула, Hazır görüyoruz ekin. Oldu, akkuyruk. Yok, şurada sekin başıma otur. Akkuyruk. Bak, gel. Bak, kuyruk gel. Gel. Oldu. Kuyruk oldu. Oldu akkuyruk. Oldu. Oho. Атын деди аттыңыз? Акkuyruk. Kuyruk, bunuz kança yaşta? Oğlum, emeği oyunca aytkanda 3 marşım bolup kaldı hazırlıksında. Anan Jalpak tilmenen size düşündürgende 6 yaşar. Gülükten dostlar, gülükten kıyın münüşkör bir kız salganda kızığın jandap жүрүp көрдü. Oho. Em bunu kaçan salası em? Bunu güzde. Güzünde be? Ona da gördüm düşüp gündörü. Em olatkandağı. Hazır Kaldı. Bana da kuyruklar düşmanda bana da çıkıp gelir atayım. Bana da çıkıp atat. Burada palapanındayken de bana da jartı kuyruktu bana da törtü kuşuna şeyin ağılı. Uşana ak kuyruk dep at koyup ular Münüşkörlükө kayıp kızıyıp kalgansız da? Aqta uvaları salıp kelgen. Çoğ atağınız mı? Çoğ buvam salıp karşı kıraldırgan eken.
Cümlek деген, odan keyin Jörek деген чоң атам құс салды. Odan keyin özüne atam salбады ол. Odan keyingisine nevresi olana maňa tiyip men neme olup kaldım. Karmap. Odan bu da emetken karmap жүрüp men dagı murda koy çelem, köksü dep. Bu yakta uzak jakta Xitayın çekerasında koy bakkamın erkek. Koy o yakta Жатtarда неме кылса керек а? Jat adamlar emet hazır. Bunlar hazır korsurak. Az joş emes de bağıdaki gibi korsarak gelir. Bu bir üy bilöni bakat. Bir üy bilömez, bir ayıldı bağıp жүрген ilgeri. Karışkır alat, giyik alat, tülk alat, koyan alat, 4 putlu canavarlar alat da bular. Göçtü juup beresin. Bizden alıp onu şalap da koyat. Juup göçtü bergeninde, göçtü onu jegenden keyin ol apetini açıp içindeki yemeler tazalanıp suyuk çişirat atıp için tazalayt. Anam ondan da özün kondurup karap metkenden keyin көңілі қырақы болып, мен ол баштағандан қоя бересің. Қоя деп, аттың қылынан, жоласам, аттың құйрығынан, жоласам, киізден орап тұрып, кішінеген отырғаннан жұтқыласың. Олды. Ішіндегі қыл, сыл, сөк, пөк, мұндай емелерді тазалап, анан қулғып шығарады. Анан кейінкісіне шымаланып, іш жапет ашылып, мен болып қалып, өзің егесің, мен өзім келатқанымда жылмаңдап, еме қылып тұрады. Tazalanıp. Burada göptül kaldırdım. İşte azıcık testleri var, geride oturat birisi. Kaçan alırdınız? Öğrendim. 5-6'ını alıp koydum. Zaten yemek için 20 day olup kaldı. Karışkıra salıp gördünüz mü? Yok, yemi budan beyaka salamın. Sebep, burada yaş. Az bul bargan sayın tasıqat. Karma opu taşat. Yemi ol, küçke tolat. Onlar 50-60 yıl yaşaydı. Bölük burkutları davır görüp karamırsan, ökösü var, üçösü var, 4 yaşında. Bu da 5'i. Salim etkende. Bunlarla çandarak geziyet. Ayılda bir ile siz karmaysa? Ayılda bir ile men karmayım. Ayılda emez, rayon boyunca. Başta oblast boyunca desedim de olur. Tüştük boyunca dile. Tüştüküme de. Alıp aracak aparganda burkutta bir ile men baram. Göçmenler oyunda 2 yol varıp geldim. Burada kız çaldarda havalarımız göp salgan. Bizde geçe yakında mına İrem avam barlı nerede sal жүргөндөгүдөн Акай ава барлы мына өзүдө куш салгында Нурмат авам бар, Лафазбек авам деген бар, Асанбай авам барлы бир кыз салып. Ушулар өтүп кетти, эми бир эле мен калдым ошолордон. Аба азыр эми жаштарга үйрөтсө болобу? Болот, кызыкпай атат. Сиз айтып деп атасыз. Айтам, ол эмес өзүмдүн 2 балам деле кызыкпайт. Көч салып кой десең, таштап коет, болбосо жөнөп кетет. Жок. Бирок оор түшүгү бирөөлөр көрсө bunu kondurup oynap bir adamda emi değil sezet de жақна жүргенде. Бірақ bunun kızmatı yemesi bunu yaş baladay karayısın. Bunu az uyadan algan bir kütü ite bir küt dep koyat. Tala bir kütü tor bir küt dep koyat. Tor bir kütlerden emi kılganda ol adamga tiybeyt. Na ite bir küt salıp жүргөнүндө kokkusu nakanda. Emi olsa gelip Alalbay kalıp, pastanede alıverbet mi talada? Alalbay kalganda kuylanı jini gelip, bugün çıkarır üçün katayım atқанда, же қақмашыға же өзіңе келіп тиіп қалады да. Өте kuylanı bir jini gelip, ема болғанда, өзінде қыл қоса алып. Kanatın gergende kança çıgat? Kanatın gergende biz yarından 2 metreden assa gerek. Hazır? Ема болғанда, 2 kanatım bitken, ема болғанда. Жайғанда. Orada tülökte kanatlarımızsa жетелелер. Çok rahmat, sakal. Oldu. Size dağı iyilik olsun bardı. Tınç bolamanımızsın. Bunlara, yaşlarga үйrөтүп кетиңиз. Kazık falan biz ajıl sayın ele uşul fevraldın 4'ünde köşetegiz, uşu Teplitsanın içine, Teplitsanın ayağında bir sotik. Biz uşu жерге köşete egip,
мына апрелдин аяктарына уже даяр болот. Көчөттөрдү биз элдерге сатабыз, базарларга барып сатабыз. Андан кийин ошонун ордуна мына теплицанын өзүнө стакандарга эгилген тепличный ушундай көчөттөрдү эгип, ордуна помидор эгебиз. Помидор күзгө чейин башты кыш болгонго чейин сактаса болот. Биз ушу 1 сотик жерден жакшы карап, жакшы 1 тоннага жакын түшүм алабыз. Ошо бир теплицанын ичине 430 штук көчөт отургузулат. Бизден көчөттү көп алышат. Себеби местный көчөт өзүбүздүн эккендерге жакшы болот экен. Местный көчөт. Базардан алганга караганда өзүбүздүн топурак, өзүбүздүн элибизге местный деп коебуз. Жакшы өнүп, жакшы көчөт болуп, жакшы түшүм алып бизге дайыма ыраазычылыгын билдиришет. Жылда ушул жерден эле алышат. Кирешеси жакшы. Кирешеси жакшы. Биз баягы базарлардан эмес, агродон өзүмдө гибрид ишенимдүү жакшынак уруктардан алып келип эккенибиз үчүн жылда жакшы болот. Ошон үчүн элдер дагы жакшы ишенип алып, ыраазычылык билдирип бизге. Биз эми алдыга максатыбыз дыйканчылык. Биздин райондордо башка иш жок. Ошо дыйканчылык менен болгон үчүн дагы эле ушу дагы алдыга көбөйтөлү, дагы түшүмүн кандай десек эми дагы эле көп эксекпи, ушуну эле жогорулатсак деген эле милдетибиз, оюбуз да. Табигый мөмө жемиштерди берип, Мындан башка деле бизде эми азыр айтып кетсек, эми биздин огород болуп эсептелип атпайбы. Бизде 500 түп поликарлик алма эккенбиз. 500 түп аксыдан келген көчөт кайнал эктик. Мына 3 жыл болду, 4-чү жылга караганда быйыл алды. Көп албаса дагы азыраак алды. Мындан 5-6 жыл мурун мал чарбатылык менен алектенген толу алай жергеси бүгүнкү күндө мына ушинтип жаңы технологияны багыттап күнөскана уюштуруп, мына ушундай толу аймактардагы кышында же жазында каалаган учурда жашылча жемиштерди жеп, ушу өздөрүнүн дасторконун толтуруп турган кези. Эмне дейсиз? Бүгүн биз ушул Алай районунун Корул айылында болдук. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум.